Мамлекеттин камкордугуна алынган экс-президенттер менен атка минерлер жеңилдиктен ажырайбы? Реформа жасалат деген айыл чарба тарамагы сынга кабылды. Жуманын аягында Борбор калаага жогорку даражалуу коноктордун келери күтүлүүдө. Саммитке даярдык. Ушул жана башка жаңылыктар менен тааныштырып, эфирде күн жүрүш маалымат программасы. Студияда Мирлан Маматалиев. Саламатсыздарбы? 9 декабрда Бишкек шаарында Евразиялык экономикалык биримдикке мүчө мамлекет башчыларынын катышуусунда жогорку Евразия экономикалык кеңешинин отуруму өтөт. Анын алкагында бир катар иш-чаралар пландаштырылып, жогорку деңгээлдеги жолугушуулар болот. Ошондой эле Кыргызстанга Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёевдин мамлекеттик иш сапары менен келери да күтүлүүдө. Эл аралык масштабтагы иш-чараны өткөрүүгө байланыштуу Ички иштер министрлиги тарабынан укук тартибин тийиштүү деңгээлде камсыз кылуу боюнча чаралар көрүлүүдө. Учурда ички иштер органдарынын күчтөрү менен каражаттарынын эсеби жүргүзүлүп, ага ылайык коомдук тартипти сактоого жана жол кыймылынын коопсуздугун камсыз кылууга 4000ден ашуун милиция кызматкерлери тартылат. Милиция расмий иш-чараларды өткөрүү мезгилинде коопсуздукту жана коомдук тартипти, жол кыймылынын коопсуздугун толук кандуу камсыз кылат. Ички иштер органдарынын өздүк курамы күчөтүлгөн режимде кызмат өтөйт. Делегаттар, мамлекет башчылары келип аткан учурда гана кыска мүнөткө жабылып, кайра ачылып, толук жол кыймылы калыбына келтирилип турат. Кайсы көчөлөр боюнча чектөө киргизерин айта кетсек, бул Манас аэропортунан баштап Бишкек шаарына чейинки жол тилкеси, Бишкек шаарынын чегинен баштап Фучи көчөсү менен Чүй проспектине чейин, Чүй проспектинен Фучи көчөсүнөн баштап Манас проспектине чейин жана Манас проспекти менен бул Чүй проспектинен баштап мамлекеттик резиденцияга чейинки жол тилкеси. Андыктан биз шаар тургундарыбызга, биздин айдоочуларга ошол көрүлүп жаткан чараларга түшүнүү менен кабыл алууну суранып кетет элем. Парламенттин тиешелүү комитети экс-президенттерди артыкчылыктардан ажыратуу мыйзам долбоорун биринчи окууда жактырды. Аталган мыйзам долбоорунда экс-президенттер жан сакчыны өзү каржылап, резиденциядан чыксын деген сунуштар айтылса, айрым депутаттар болсо Сооронбай Жээнбековду бардык артыкчылыктарынан ажыратуу керектигин билдиришти. Ошондой эле жыйында мамлекеттик аларча резиденциясында жашап жаткан президенттен бөлөк атка минерлер коммуналдык тейлөөлөргө чыгымдарын өз каражатынан төлөсүн деген сунуштар көтөрүлдү. Мамлекеттин камкордугуна алынып жашаган жогорку кызмат жетекчилери тууралуу мыйзам долбооруна киргизилген өзгөртүү тууралуу Тазагүл Эмилбекова баяндайт. Мурдагы президент Сооронбай Жээнбековго мыйзам иштебей жатат. Бул туура эмес. Мындай пикирди эл өкүлү Дастан Бекешев. Конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укуктук маселелери боюнча комитетинин экс-президенттерди артыкчылыктардан ажыратуу мыйзам долбоорун кароо учурунда билдирди. Бекешев аталган мыйзам долбоорду мурдагыларга дагы тиешелүү боло турганда өзгөртүү зарылчылыгын айтты. Менимче бул өтө туура эмес. Өзү Сооронбай Жээнбеков 2019-жылда Атамбаевке карата мыйзам долбоорду атын чыгарып, Конституцион палатага кайрылышып, мына керек болсо 6-чакырылыштагы депутаттар аны колдошкон. Эчтеке болгон эмес. Ошондуктан менимче ошол учурда өчүндү алганда жизнь бумеранг деп коет го. Жизнь бумеранг. Мына вот өзү көрсүн аны дагы. Ошо келди. Менимче бул дагы сабак болот башка президенттерге. Бирок демилгенин автору депутат Жеңишбек Токторбаев, эгер бул мыйзам кабыл алынса, артка иштебей турганын, демек экс-президенттер Сооронбай Жээнбеков менен Роза Отунбаевага тийиштүү эместигин билдирди. 100% колдойм. Мына такайлуу болуп жүрөбүз. Мен Сооронбай Жээнбеков боюнча оюмду. Мен, конечно, хотелось бы этот закон подписал наш уважаемый президент, но что мындай обратно силы не имеет теме. Давайте вместе с лермен чогуу иштеп чыгалык.
кандай жолдорун тапса болот, кантип иштеп чыкса болот. Талкуунун жүрүшүндө айрым депутаттар президенттиктен кеткенден кийин 5 жылдан кийин экс макамынан ажыратууну сунуштаса, эл өкүлү Дастанбек Жумабеков айтылып жаткан демилгелер орунсуз экенин билдирди. Ал экс президентти өмүр бою мамлекеттик кайтарууга алуу, үй бүлө мүчөлөрүнөн бери акысыз медициналык тейлөө укуктарын берген норманы өзгөртүүсүз калтырууну туура деп сыпаттайт. Андан кийин бир нерсени да унутпашыбыз керек, ушул президент жана государственный тайна деп атпайбызбы? Ошолорго ээ болот. Мен ойлойм, ушул экс-президенттерге мындай баарын эле алып салбастан бир мөөнөт ичинде 5 жыл койсок. 5 жыл койсок, ошо 5 жылдын ичинде мамлекетти бир камсыз кылса, түшүнүп атабыз, экономика абалда түшүнүп атабыз. Мен ойлойм, эми жана алдыда жакшы келечеги кең күндөр бар. Калыш керек, эми президент түбөлүктүү жашабайт. Президент эле бир жашка келгенде ал деле бул дүйнө менен коштошот. Туурабы? Коштошот. Бир жашка келгенде, Кудайдын берген жашка келгенде коштошот. Бирок жана жогоруда депутаттар айтпады, эми президент болгондо ал көп мындай өзүнө рисктерди алат. Көп рисктерди алат. Душман күтөт. Мамлекеттин чечимдерине кол коет. Башка мамлекеттер менен сүйлөшөт. Бирөөгө жакшы көрүнөт, бирөөгө жаман көрүнөт. Ошо негизинде бул экс-президент деген статус мыйзам менен берилип атат. Мунун баардыгы практикадан алынып көрүнгөн нерсе деп мен ойлойм да. Бирок демилгечи депутат ага макул эмес. Токторбаев мамлекеттин мүлкүн жана бюджет каражатын рационалдуу пайдалануу үчүн экс-президенттерди мамлекеттин эсебинен багуу мыйзам долбоорун жокко чыгаруу зарылдыгын айтат. Депутат экс-президент резиденциядан кетип, жан сакчыны өзү каржылап, пенсия менен маянасын гана алуу керек деген пикирде. Айдаганга машинасы жок, жашаганга үйү жок, президентти көргөн жокмун. Ал коомчулук жакшы эле байкап турат. Экс-президент, жаңы шайланган президент кызматына киришкен учурдан тартып 1 айдын ичинде президенттин мамлекеттик резиденциясынын аймагында жайгашкан мамлекеттик үйдү пайдаланууну токтотот. Экинчи, Кыргыз Республикасынын президентин кошпогондо президенттин мамлекеттик резиденциясында убактылуу жашаган кызмат адамдары жашаган үйлөрдүн коммуналдык кызмат көрсөтүүлөрү анын акысын өздүк каражаттарынын эсебинен төлөнсүн деген ченемди сунуштап жатабыз. Ошентип жогорку кеңештин конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот, укук маселелери боюнча комитет экс-президенттерди артыкчылыктардан ажыратуу мыйзам долбоорун биринчи окууда жактырды. Белгилей кетсек, буга чейин мамлекет башына 5 адам келип кеткен. Алардын 3өөнүн экс-президент макамы жок. Мурдагы өлкө башчылардын 2өсүнүн гана экс-президент деген макамы бар. Алар Роза Отунбаева менен Сооронбай Жээнбеков. Тазагүл Эмилбекова, Тынчтык Гүлбаев, New TV. 7 же андан көп балалуу энелерге ыйгарылуучу Баатыр эне намын алуунун жоболорун өзгөртүү боюнча президенттин жарлыгынын долбоору коомдук талкууга коюлду. Документтин негиздемесинде көпчүлүк энелер балдарынын бири соттолгон учурда наамды ала албай калып жатканы айтылып, аны өзгөртүү демилгеси жазылган. Негизинен балдарынын бири 18 жаштан өткөндөн кийинки кылмыш жоопкерчилигине тартылганы эске алынбайт деген өзгөртүү сунушталууда. Тактап айтканда 7 же андан ашык баласы бар энелер 18 жаштан өткөн баласы кылмыш жоопкерчилигине тартылган учурда Баатыр эне наамына документ тапшыра алат. Кыргызстанда 7 жана андан көп балалуу энелерге Баатыр эне наамы ыйгарылат. 1992 жылдан бүгүнкү күнгө чейин Баатыр эне орденин алгандардын саны 39 миңге жакындады. Анын 117си пенсия алууга укугу жок болгондугуна байланыштуу социалдык жөлөк пул алышат. Жогорку кеңештин тармактык комитети Кыргызстан менен Өзбекстандын жарандарынын чек арадан өтүүсүн жеңилдеткен келишимди жактырды. Тышкы иштер министринин орун басары Айбек Артыкбаевдин маалыматына караганда, бул келишимдин негизинде эки өлкөнүн жарандары чек арадан ID карт менен өтө алышат. Балдар жалпы жарандык паспорт менен өткөрүлөт. Сөз болуп жаткан макулдашуу качан ишке киргизилери маалымдалган жок. Азыр эки өлкө тургундары тигил же бул жака жалпы жарандык паспорт менен өтүшөт. Учурда Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосунда бир нече чек ара бекети иштеп жатат. Ош облусундагы Достук чек ара бекети 2017 жылы ачылган. Көп өтпөй Жалал Абад облусундагы жөө жүргүнчүлөр өтүүчү Маданият жана Баймак өткөрмө бекеттери ишин жанданткан.
Үстүбүздөгү жылдын ноябрь айында 16 кыргызстандыктын сөөгү Орусиядан мекенине жөнөтүлдү. Бул тууралуу Кыргызстандын Россия Федерациясындагы элчилиги маалымдады. Мекеменин соңку бир айга карата жарыялаган отчетунда элчиликтин кызматкерлери кыргызстандыктар аралашкан 55 териштирүү ишине катышып, мыйзам бузууга шектүү деп кармалган 26 мекендешти бошотууга жардам берген. Кыргызстандын 3 жаранын Россия аймагынан чыгаруу боюнча соттук чечимдер жокко чыгарылып, турмуштук оор абалда калган 7 жаранга документ тапшырылып, мекенине кайтарылган. Элчиликтин кызматкерлери Воронеж, Тверь, Оренбург, Рязань, Липецк облустарындагы абактарда жаткан 85 кыргызстандык менен жолугушуп баарлашкан. Элчилик 2021 жылдын 29 декабрына чейин Орусияга барган кыргызстандыктар кийинки жылдын 10 январына чейин бир катар процедуралардан өтүшү керектигин эскерткен. Бул процедура быйыл жайында мамлекеттин миграция мыйзамдарына киргизилген өзгөртүүлөрүнө байланыштуу экендиги айтылган. 2022 жылдын жыйынтыгы менен Кыргызстанда кыйноолор же ырайымсыздык мамиле 1,5 эсе азайган. Себеби мындан 5 жыл мурун жүргүзүлгөн сурамжылоодо ар бир 3-чү жаран кыйноого кабылганын же кыйноого күбө болгонун айтса, 2022 жылы жүргүзүлгөн изилдөөдө ар бир 5-чи жаран айткан. Бул туурасында кыйноолорду алдын алуу боюнча улуттук борбордун директору Бакыт Рыспеков бүгүн улуттук борбордун 10 жылдык мааракесинде билдирди. Айтымында бул көрсөткүч мамлекет эл аралык деңгээлде алган милдеттемелеринин аткарылышынын жыйынтыгы. Кыйноолорду алдын алуу боюнча улуттук борбор туурасында мыйзам 2012 жылы кабыл алынган. Бул жыл аралыгында аталган мекемеде улуттук борбордо 7600дөн ашык алдын алуу баруулар болгон. 12 миңден ашык жарым жартылай жабык мекемелердеги жарандар менен маектешүүлөр жүргүзүлгөн. Белгилей кетсек, Бириккен Улуттар уюмуна мүчө болуп кирген мамлекеттер адам укуктары боюнча бир топ милдеттенмелерди алат. Мунун катарында Кыргызстанда бар. Биз буга чейинки алып барган иш-чаралар көбүнесе бул мындайча айтканда кандайдыр бир чекиттик иштер болгон да. Бул ар бир фактынын үстүндө иш алып барып деме кылып аттык. Эми мүмкүн болушунча биз ишти жогору көтөргөндөн тышкары эл аралык деңгээлде дагы иш аракеттер башталып атат. Ал боюнча Кыргыз Республикасынын кадыр баркын жогорулатуу эл аралык аренада. Андан сырткары Кыргыз Республикасынын ичиндеги болгон биз кызматташкан министрликтер, башка мамлекеттик эмес уюмдар, мекемелер менен дагы ишти чыңдоо, кыйноого болгон мамилени мүмкүн болушунча өзгөртүү. Дело в том, что мы же все живем в 21 веке, мы понимаем... Кыйноолорду алдын алуу боюнча улуттук борбору бул жаатта иш алып барып келет. Бүгүн улуттук борбор 10 жылдык юбилейин белгилеп жатат. Бул аралыкта улуттук борбор адам укуктарын коргоонун аракетинин үстүндө иш алып барып келгени анык. Мейли жабык мекемелердеги жаран болобу, анын укугу корголуп, мыйзам менен иш алып барылышы керек. Анткени адам укугунун корголушу Конституция менен бекилген. Айыл чарба министрлигиндеги реформа натыйжалуу жыйынтык бере албай келет. Мындан улам адистер мамлекет менен дыйкандар ортосундагы мамиленин негизги өзөгүн аныктоо маанилүү дешет. Ошол эле учурда мамлекет дыйкан фермерлердин ишине кийлигишүүнү токтотууну сунушташууда. Ал ортодо эл өкүлдөрү айыл чарба тармагынын ишин сынга алып, реформанын натыйжа бербей жатканын айтып чыгышты. Канткенде бул тармакта реформа өзүрүн бере баштайт. Кененирээк Акылай Маратова айтып берет. Айыл чарба министрлиги менен дыйкан фермерлердин ортосунда тыгыз байланыш жок. Бул министрликтеги жасалган реформалардын ийгиликтүү ишке ашпай жатканын айгинелейт. Мындан улам адистер мамлекет министрлик менен дыйкан фермерлер ортосундагы мамиленин формуласын аныктоо керектигин сунушташат. Ошол эле учурда элдин кызыкчылыгын көздөгөн жетекчилердин жетишсиздиги министрликте аксатып жатыптыр. Фермерлерге кандайдыр бир көчөдөн келген бюрократиянын айыл чарбасынын атамасын түшүнбөгөн кишилердин таңуулаган идеяларын жокко чыгарыш керек. 26 миллиард сом бул элдин акчасы. Айыл банк баштан эле ошо фермерлерге кредит бериш үчүн болжолдонуп түзүлгөн банк болчу. Бүгүн барса ал банкта өздөрүнүн дагы кандайдыр бир акчаларын 20% алгыла деп
таңолайт. Бул учурда мамлекет башчынын айткан сөздөрүнө карама каршы келген аракеттер жасалып жатканы байкалат. Андыктан айыл чарба министрлигине тажрыйбалуу жетекчи келиш керек деген. Буга үй бүлөлүк фермердик чарба жөнүндө мыйзам кабыл алуу зарылдыгын кошумчалады. Ал эми мурдагы айыл чарба министри Төрөгулбековдун пикиринде экономикасы өнүккөн өлкөлөрдүн тажрыйбасын пайдалануу натыйжа бермек. Экс-министр буга жер реформасын сунуштайт. Буга үлгүлүү фермер жанындагы иштете албай жаткан дыйкандын жерин сатып алып иштеткенин мисал келтирди. Европадагы, Америкадагы, Израилдагы, Япониядагы 3-5 эл пайыз эл бар жок элин багат, анан дагы экспортко чыгарат. Бизде болсо өзүңүздөр көрүп атасыз, 65% эл айылда жашап атат. 65% элдин ичинен 35% эл айыл чарба менен иштеп атат. Бирок өзүдү азык-түлүк коопсуздук менен 60-70% эле өзүдү камсызданып атабыз да. Ошол эле учурда айыл чарба министрлигине дыйкандарга алдын ала божомолду көрсөткөн адистерди алып келүү учурдун талабы. Анан 15-20 миңге англис билген эксперт келбейт. Мындай. Түшүнүп атасыз да? Ошон үчүн кичине мындай мен жакта. Ошон үчүн биз ойлоп атабыз, мындай күчтүү ушундай жактарга биз күчтүү специалисттерди алышыбыз керек, жакшы акы төлөп туруп, анан ошондой жакшы туура прогноз, жакшы маркетинг болот да. Айыл чарба министрлигине тиешелүү бир катар көйгөйлөр кечээ парламенттин тармактык комитетинде да көтөрүлдү. Өлкөнүн түштүк аймагындагы дыйкандар мөөнөтү өтүп кеткен жер семирткичтин айынан түшүмүнөн зыян тартып калуу коркунучунда турары айтылып, министрликке текшерүү тапшырмасы берилди. Депутат Балбак Төлөбаев министрликтеги реформа алгылыктуу болот дегени менен ишке ашпай жатканын сындады. Aslında suyunu atkamız, baharda baştalganda ayıl çarvası okumuş reformalar başlardı, jakşınakay baştaldı. Biz kıdırıp geldik, alıp gelgen üröndörün örücü. Men mına kollegalarımdan geçirim sırayım, Sultan Bey Abdurashidovich, men ayıl çarvasını ayabay koldop, uşunçalık jakşı reforma baştaldı dep, kança жүгүрүп, kança jantalaşıp, anan ayağında monday ziyandardı alıp gelip ayıl çarvası çota barkaça olup kaldı da. 105 сом болуп тур курс, 917 миллион сом которулуп тур. Каражаты которулуп тур ошондой. Алып келингенде 20 миң тоннадан 4977 тонна алынып келинген. Апрель айында общий 7 тонна сатылган. Ошол менен 4970 тонна бүгүнкү күндө азыр сатылат. Буга чейин тармактык комитетте Өзбекстандан сатылып алынган жер семирткич пайдаланылбай калганы боюнча маалымат көтөрүлгөн. Анда жарым тоннадай жер семирткич жарым жылдан бери материалдык резервтер фондунда сакталып турган айтылган. Мындан сырткары өкмөт жер семирткич алуу үчүн Өзбекстанга которгон акчанын калганын алып келе албай жатканын билдирген. Агрардык комитет бул сыяктуу айыл чарба жаатындагы кемчиликтерди сынга алып, аткарылган иштердин натыйжасы жеткиликтүү болбогондугу тармакта аксатып жатканын баса белгилешти. Акылай Маратова, Бекназар Аркбаев, Нью ТВ. Кыргызстанда күн мурун 5 декабрда сугаттын бардык түрлөрү аяктады. Бул тууралуу айыл чарба министрлигине караштуу суу ресурстары кызматынын башчысы Алмазбек Сокеев билдирди. Анын айтуусуна караганда 2022 жылы суу менен дээрлик 3510,7 миң гектар же 96% аянт сугарылды. Ушул жылдын 1 октябрына карата Кыргызстанда 490 суу пайдалануучулар ассоциациялары катталган. Ал эми суу пайдалануучулар ассоциациялары сугаруу аянт 755,081 гектар же сугат аянтынын 74%-ын түздү. Ал эми суу чарба объекттерин капиталдык оңдоо планына ылайык ирригациялык объекттерде оңдоо калыбына келтирүү жумуштары улантылууда. Бул жаатта иштер 25 декабрга карата аяктайт. Биздин мамлекеттик баланста бетондолгон каналдарыбыз 2,5 миң километр болсо, ошонун 925 километри абалы канаттандырылат деп айтсак болот. Быйыл биз ошо жылына 250 километрден оңдоп турсак, 26 жылдын аягына чейин толугу менен бетондоп бүтүрөбүз. Жана жер нугунда каналдар бизде 3400 километр бар. Аны дагы жылына 700 километрден тазалап турсак, 2024 жылдын аягына чейин тазалап бүтөбүз. Анан өзүнүн циклы бар. Ошо циклда жылына бир 300 километрде тазалап турсак болот.
Бишкек шаарындагы тарыхый объектилердин бири болгон Илья Терентьевдин үйү оңдолуп ачылды. Үй музейдин ачылышына Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министри Алтынбек Максутов баш болгон мамлекеттик жетекчилер катышты. Министр көп жылдардан бери каралбай калган объектини оңдоп түзөө иштерине салым кошкон ишкер Аскар Салымбековго ыраазычылык билдирди. Министрлик музей кандай шартта иштей турганы жана канча каражат чыгымдалганы жөнүндө маалымат берген жок. Терентьевдин үйүнүн жанында Дордой ассоциациясынын спорт комплекси жайгашкан. Ал турак жай 19-20 кылымдагы маанилүү жана тарыхый объектилердин бири болуп саналат. Тарыхый маданий эстеликтердин мамлекеттик тизмесине киргизилген. Илья Терентьев 19-кылымдын аягында үй бүлөсү менен бирге Бишкекке көчүп келген. 1895-жылы Бишкек шаарынын биринчи старостасы болуп шайланган. Анын ишмердүүлүгү учурунда биринчи оорукана, дарыкана, китепкана, бир нече мектептер жана гимназиялар, жеке темир устаканалар, наабайканалар, соода дүкөндөр ачылган. Анын жетекчилиги астында 1897 жылы шаарда биринчи жолу эл каттоо өткөн. Ушун менен берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Саламатта туруңуздар.